Üzerine çatı şu yumuşak. Tiyakta bayağı stolları olduklar. Çoğun konuda kim bolun gelet? Çağında doktor olun gelet. Doktor bolun gelet, Doktor bol, banan? Doktor ol. Kimleri darlaysın? Baldaydı, kızaydı, mende olgan baldaydı daydı. Келечекте дарыгер болууну кыялданган Айназик учурда 13 жашта, бирок ал башка балдардай өз алдынча басып тура албайт. Жакындарынын жардамына ар дайым муктаж. Анткени Айназик церебралдык шал оорусуна чалдыккан. Башкача айтканда, нерв системасы жабыркап, эркин кыймылдай албайт. Экинчи кызым 13 жашка чыкты Айназик. Ушу 7 айында диагноз коюлду, ошо детский церебральный паралич. Ошондон бери эле күрөшүп келатабыз Кыргызстандын ичинен. Башка чет жакка алып чыкканга шарт жок. Өзүм иштебейм, 3 бала менен үйдө турам. Иштейин десем, балдарды алып таштаганга эч ким жок. Квартирада турам биякта. Ошонан ошо кыргыз элине кайрылайын дедим. Мурун ошо намыстанып эме кыла берчүмүн, анан өз балаң үчүн балаңды карап туруп анан дегенсиң, ошонун эл кыргыз элим иншаллах жакшы бир Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берем дегендер чыкса, ошо Турцияга же ошо Казаньда жакшы бир врачтар чыгып атат. Ошол жака алып барсам деген такыр болсо да бияктан ошо өкмөттүн жанагы лечебный ушундай балдар барган жагы бар. Айка алып барайын десем эртең менен алып барып кечинде алып кетип турат экенсиң. Анан азыр оор аябай, өзүм астымда машина болбогондон кийин да шарт жогунан частныйлар бар экен, частный 30 000 сом деп атат. Жатып ошол жакта суббота воскресенье алып кетет экенсиң. Физлечениясы, массаж бар экен, ошо жок дегенде ошол жака айлык 30 000 сом берсем анан деп ойлогом, анан ушу шарт жок. Анан айла кеткенде анан ушул кыргыз элиме кайрылып атам. Каарманыбызга дарыгерлер 12-13 жашка чыкканга чейин сөөгү ката электе операция кылдыруу керек экенин айтышкан. Бирок маселе баягы эле каражатка такалып, операция кылдырууга жалгыз бой эненин мүмкүнчүлүгү болбой келет. Гүлжан Сопокунова жакын адамдары, жолдошу, атасы каза болгондон бери Борбор калаада сиңдисинин ижарага алган батиринде күн кечирип келишет. Улам бара-бара уже 13 жашка чыкты, эми бара-бара сөөк аябай каттыганда уже такыр шансы жок болуп калып атат. Анан ошо шанс болуп турган кезде эметсе ошо операцияга Турцияга алып барып келип алсам жакшы болот эле. Төрөлгөндө кызым 7 айлык төрөлгөндөн 1 айдан кийин эле папасы кайтыш болуп калды, жолдошум кайтыш болуп калды. Анан эле 7 айына чейин көп билинген жок да, бирок ошо памперсин алмаштырып кийинкен кездерде эле бутун тарткан кезде ыйлай берчү. Анан 7 айында ошо Бишкекке алып келдик, балча турчусал кезде. Бишкекке алып келсек эле ошо детский церебральный паралич. Тяжелый форма деп диагноз коюшту. Ошондон кийин эле колубуздан келишинче массажга, больницага жеткизип, жалга апарып жаткызчубуз постоянно 6 айда бир. Ошентип жүрдүк, анан ошо 12 жашка чейин шансыңар көбүрөөк дешкен да. Ага чейин операцияга бере алган жокмун. Анан 13-тө эми Аллахтын иншалла Алла жардам берип азыр эле аябай сөөгү катып кете элек да ошо. Да, аябай кече эмес мүмкүнчүлүк бар да азырынча да. Кыйынчылык аябай эле кыйынчылык болду. Жолдошум өтүп кеткенден кийин ата энемдин жанына бардым. Да атам көз тирүүсүндө жакшы эле жардам берчү эле, анан атам көз өтүп кеткенден кийин аябай эле кыйналып келатам ошо. Үй десең үй ала албайм. Жок дегенде ушу кызым лечениясын, операцияны алып бара алган жокмун. Колуман келишинче Кыргызстандан баягы жакшы биякта массаж бар экен, бул жакта лечение бар экен десе алып барып жүрдүм. Бишкекте Беспалов деп да бар. Беспаловка бара электе кичине да бир аз бошураак болчу. Беспалов деген бар ушу Бишкекте. Ал кезде кичине мындай бутун шак кичине мындай кармап турсаң мындай көтөрүп койчу да, кичине өзү баса албаса да. Ошо Беспаловка алып баргандан кийин спастикасы аябай күчөп кетти. Ошо телевизордон көргөндөр болсо ошо айтайын деп ошо уксун деп атам да, бар ошон үчүн айтып атам. Жолдошум жактан баягы жамандык жакшылыктарда барып турам, анан бирок жардам берген деле эч ким жок. Бир эле болгону бир өкмөттөн бир пенсиясын алабыз. Ал деле ошо 1 айлык даже өзүнүн памперсине жетпейт.
Эне тез аранын ичинде көп суммадагы каражат керек болгондуктан кайда барып, кимден сурарын билбей убара. Андыктан жалпы кайдыгер карабаган, мүмкүнчүлүгү бар жарандардан кызы үчүн жардам сурап кайрылат. Айназике жардам колун сунуп, кайдыгер карабагандар болсо, төмөндөгү номер менен байланышсаңыздар болот.